Мамбетовдун Ош шаарына мэр болуп келгенине 1 жылдын 100 болду. Мындан туура 1 жыл мурун 2 августта Алмаз Мамбетов Ош шаарынын мэринин милдетин аткаруучу болуп дайындалып, 26 августта шаардык кеңештин 43 депутатынын добушу менен Ош шаарынын мэри болуп келген. Мамбетов буга чейин мамлекеттик кызматтардын бир катар тепкичтерин басып өтүп, балыкчы шаарынын мэри, мамлекеттик каттоо кызматынын төрагасы болуп иштеген. Мамбетов жетектеп турган учурдан бери Ош шаарында кандай иштер жасалды тизмектеп көрдүк. Ош шаары боюнча 7 кызматкер жумуштан алынды. Кыргызстан баарыбыздыкы, мамлекет бир баарыбыздык. Келечекте ушу кыргыз элине керектүү бир инсандардан болушун каалайм. Англияда жүрдүм, ошо окуп, иштеп эле жууп жүрдүм, машинеде эле жууп жүрдүм, стройкада деле иштеп жүрдүм ошол жакта. İşiniz birlikte olsun. Salıp bütkünden keyin ana men alga desem büröңөр da kayra ала албайсың. Ош шаарынын мэри Алмаз Мамбетовду чакырууга уруксат этиңиздер. Алсак эмгек акыларды улуттуу элдик биринчи улуттук форумун ачыкта жарыялайт. Алмаз Мамбетов мэрлик кызматка киришкен күндөн тартып Ошто туризм тармагын өнүктүрүүнү негизги багытка айлантты. Ал үчүн сентябрь айында алгачкы кадамдар ташталып, эң биринчи Ош шаарынын брендин иштеп чыгуу тапшырмасы коюлду. Бул үчүн жумушчу топ түзүлүп, Оштун брендине сынак жарыяланган. Конкурска 70тен ашык эмгек келип түшүп, 2021 жылдын 17 декабрында тандалып алынган брендтин презентациясы өттү. Алардын чечими менен бүгүнкү күндө ошонун фирменный стилдин брендтин бет ачарын жатабыз. Байралып ак бууранын жээгинде. Өзгөчө Россиядан, Казакстандан абдан көп туристтер келип атышат. Ошол мен да ойлойм, ошол биздин бренд менен биздин Ош шаарыбыздын атагы чыгат го деп. Бул бренд эми азыр өзүбүздүкү, мындай шаарыбыздын менчиги десек болот да. Анан дагы бир жакшы нерсе айта кетет элем, ушул Россияда сентябрь айларында ушул брендтин Ош шаарынын туристтер тартуу боюнча бир жыл сайын конкурс болот экен. Биз ошого финалга чыктык. Анан Москва шаарына сентябрдын ортолорунда чакырып атышат. Ушул шаарыбыздын туристтерге ылайыкташтыруу, бир туристтердин бир көрө турган жерлери, чогула турган жерлерин дагы ошол иштерди азыр ошо алып барып атабыз. Жакын арада буга дагы ушул иштер башталган турат. Бул жерде ушул биздин драма театрыбыздын тегерек четин оңдоп түздү. Мэриянын астында борбордук аянтчабызды ошол жерге Арис программасы менен грант түрүндө ошол жана пешеходный фонтан деп коет, ошону киргиздик. Андан тышкары ошол биз жайкы театр деп коет, onu да эски театр реконструкция кылууну ошол көзөмөлдөп жатабыз. Ош шаарында туризм тармагына көңүл буруунун алкагында тарыхый жайларга, эстеликтерге QR коддорду коюу долбоору ишке кирди. Ал QR коддорду сканерлегенде керектүү сүрөттөр, маалыматтар кыргыз, орус, англис тилинде чыгат. Бул туристтер үчүн кыйла жеңилдик жаратат. Туристтердин агымын дагы да тартуу үчүн кала башчысы шаардын инфраструктурасын жакшыртуу, тротуарларды куруу маселесине өзгөчө көңүл бурууда. 2 августта 1 жыл болот туура. Ушул Ошко келгениме, Ошто келип эмгектенип атканыма, иштеп атканыма. Эми ушул келгенде эле эң биринчиден ушул Оштун мындай чоң көйгөйлөрү менен таанышып чыккам. Албетте шаарларда ушул бул инфраструктуралык проекттер абдан көйгөйлүү маселелер болот. Бүгүнкү күндө Төлөнов, Аматов, Авакир уулу Төрөбек, Масалиев, Авицина, Арзыкулов номер 177 көчөлөрүндө, Салиева переулогунда жалпы узундугу 5 чакырымдан ашык тротуар курулууда. Аны менен катар Теке айылындагы Алибеков, Туран муниципалдык аймактык башкармалыгындагы Ирригатор, Керметоодогу номер 16, Жапалактагы Алиев көчөлөрүн асфальттоо менен кошо тротуар жана лото куруу иштери кызуу жүрүүдө. Ал эми Раджапов, Эргешев, Абдувалиев көчөлөрүнө, Ош шаардык төрөтүүнө асфальт төшөлүп жатат. Биз быйыл тротуарлар жылы деп мындай официалдуу эмес, бирок ушундай бир ушул тротуарларга басым кылып атабыз абдан. Тротуарларга ушул бизге бюджеттен, өзүбүздүн бюджетинен, жергиликтүү бюджеттен ушул 30 миллиондон ашык сом каралганбыз. Андан тышкары ушул учурдан пайдаланып ушул айта кетет элем,
ушул өкмөт тарабынан дагы, президент тарабынан дагы бизге абдан да жакшы колдоолор болуп атат. Ошол республикалык бюджеттен дагы биз 500 миллион сом акча каражатын тартып келип атабыз. Анын ошол 150 миллиону тартылып келинди. Ошол 150 миллион дагы бул тротуарларга жумшала турган акча. Калган 350 миллион болсо бул ошо инфраструктуралык проекттерге, ошол эле баягы биздин жетишпей аткан бала бакчалар, жанагындай саркындуу сууларды төгүүчү канализациялык трубаларды алмаштыруу, түтүктөрүн алмаштыруу, анан ушул биздин жапалак айылыбызга дагы ушул сууну тартып келүү иштери жүрүп жатат. Мыйзамсыз курулуштар менен күрөшүп, шаарды иретке келтирүү иштери да кызуу жүрүүдө. Учурда тротуарларга чыккан уруксаты жок объектилер сүрдүрүлүп жатат. Коомчулукта чоң талкуу жараткан Манас Ата кафесинин кызыл сызыкка чыкканы боюнча да тийиштүү иш-аракеттер көрүлүүдө. Мэриянын астына келип туруп, бирөө салып алсын бирдеме. Бирөөңөр басып келбейсиз. Салып бүткөндөн кийин анан мен алга десем, бирөөңөр да кайра ала албайсыңар. Бул сот менен чечет. А салып атканда бул незаконно салынып атканы акасы боло берет турбайбы? Мен түшүнүгүм ушундай болуп атат да. Бир эле кафенин кызматчы бар. Мындай кафеден канча кафе бар бизде? Значит, получается, баары эле незаконно турган. Мне кажется, даже бирде документи жок кафелер бар болуш керек. Эчтекеси жок. Мен таң калбайм даже, если ошонун суусу, свети даже уурдалып жасалып койгон бекер. Бир тыйын эч жакка төлөбөгөн кафелер бар. И чё сейчас теперь? Замкнутый круг. Сен эчтеке кылбайсың, бул эчтеке кылбайт. Анан ким эмне кылат анда? Анда эмне жүрөсүңөр бuyакта? Кеп кафенин баарын жабыш эмес. Баары мыйзамдашып иштесин. Но салыкты вот салык инспекция менен, байке менен давайте изучать. Это копейки то, что они платят. Мындай болбош керек. Манас Ата менчик территория, жеке менчикте, бирок ошол баягы кызыл сызыкка кирип кеткен да. Госарстройго өткөрүп бердик. Алар азыр сотко берилди. Ошо азыркы жакынкы арада ошо сот чечет да мунучу. Эгер сот баягы өзүнүн решениесин чыгарып берсе, анда бул албетте сноско кетчү нерсе болот да. Анан мындай нерселер азыр биз дагы катуу эскертүүлөрдү берип атабыз ушул мындай жеке ишкерлерге дагы баягы мыйзамсыз салууларды токтотуш керек. Өз билемдиктигин болбош керек. Ошол үй саласыңбы, же болбосо бир кафе, ресторан саласыңбы, дүкөн саласыңбы, биринчиден ушул документтериңди бүтүрүп алып туруп анан башташ керек да. Баягы мурдагыдай илгеркидей салып алып туруп анан документтерин бүтүргөн бул туура эмес. Азыр буга дагы абдан катуу көзөмөл болуп жатат. Бул жеке эле Ош шаарында эмес, бул мамлекет тарабынан да ушундай саясат жүргүзүлүп жатат. Ушул бардык мыйзамсыз курулуштардын баарын жокко чыгаруу. Эми буга чейинки болгон иштер, муну баягы биздин териштирүү сот органдары, прокуратуралар бар. Бирок ошол кийинки жаңы салып аткан мындай курулуштарга биз жол бербейбиз. Биз азыр кайсы жерде жаңы курулуш салып атса, бизге эл дагы ошо кайрылып атат, эл дагы ушуну түшүнүп көрүп атат. Бизге ушу маалыматты берип атышат да. Бул курулуш мыйзамдуу, мыйзамсызбы карап бергиле деп. Эгер мыйзамсыз салынып аткан болсо, биз ошол эле замат токтотуп атабыз андайларды. Мындайга эми жол алып барып башыбыз керек мындан ары. Алмаз Мамбетовдун жетекчилиги астында өткөн жылы узундугу 1 чакырымдан ашкан Алиев көчөсү толук кандуу реконструкциядан өткөрүлүп пайдаланууга берилди. Учурда бул көчөдө унаалар 2 багыттуу каттап жатат. Уркуя Салиева көчөсүнүн 2 чакырым узундуктагы жолуна асфальт басылып, мыкты шарты менен эс алуу аянтчасы ишке кирди. Парктарды, скверлерди оңдоолорду алып барып атабыз. Жакынкы арада эле ошо Салиевадагы скверибиз ачылды. Жакынкы планда дагы ушул Жоло Мамытов атындагы скверибизди дагы ушул оңдоп түзөө иштерин жүргүзөбүз. Андан тышкары эми кичирээк скверлерди дагы ошо ар бир районго бирден сквер ачуу планын койгонбуз. Азыр ошонун баары ишке ашып жатат. Көп жылдардан бери оңдоого муктаж болуп келген Бакыт үйү быйыл Алмаз Мамбетовдун демилгеси менен капиталдык ремонттон өтүп жатат. Учурда жумуштун акыркы этаптары жүрүүдө. Бир гана имараттын ичин оңдоп түзөбөстөн, айланасын жашылдандыруу, жарыктандыруу, үйдүн фасадын оңдоо иштери да колго алынууда.
Бүгүнкү күндө Бабур атындагы Ош драма театрыда оңдоп түзөөдөн өткөрүлүп жатат. Жумуш Өзбекстан Республикасынан каржыланып, баасы $5 миллион түздү. Менин артында турган бул көп кабаттуу үй Ош шаарынын мэриясынын башка шаарларга караганда артыкчылыктуу долбоорлорунун бири. Анткени бул көп кабаттуу үйдү Ош шаарынын мэриясы өз күчү менен кура алды. Шаардыктарды ипотекалык шартта турак жай менен камсыз кылуу программасынын алкагында жакында гана бул батирлер өз ээлерин тапты. Көп кабаттуу үйдүн ачылышы болуп, ага мэр дагы катышты. Ал эми атайын комиссия тарабынан үйдүн ээлери тандалып алынды. Анан өз убагында төлөгөн болуп калды. Келесине төлөй койсолор, биз андан ары дагы үй салууга болобуз. Ушул убагында төлөп мындай үйлөрдөн дагы салабыз Кудай буйрса. Ошондой эле Курман Жандатка көчөсүндөгү 80 батирлүү муниципалдык көп кабаттуу үйдүн курулушу да аяктады. Учурда Көкүмбий көчөсүндө ипотекалык шартта берилүүчү 45 батирлүү турак үй курулуп жатат. Ал эми Туран Кичи районунун Набережная көчөсүндө 96 батирлүү, Тилеке Батыр көчөсүндө 100 батирлүү көп кабаттуу үйлөр үлүштү курулуш программасынын алкагында курулууда. Курулуш тармагында жасалуучу жумуштар дагы да арбын. Шаардагы бардык көчөлөргө тротуар куруп, жарактан чыккандарын оңдоп, жөө жүрүүчүлөргө шарт түзүү мэрдин башкы пландарынын бири. Келечекте узундугу 63 чакырымды түзгөн 31 көчөнү тротуар менен камсыздоо пландалууда. Набережная көчөсүндө муниципалдык көп кабаттуу үй куруу долбоору да даяр. Ошондой эле муниципалдык асфальт бетон заводун куруу, жол куруу үчүн 22 атайын техника сатып алуу пландалган. Эгерде 21 жылы бюджет 1 миллиард 350 миллион менен бекисе, биз ушу 22 жылы бюджетти 1 миллиард 600 миллионго чейин көтөрдүк. 23 жылга планыбыз бизге 2 миллиардка план коюп атабыз. Ошо 2 миллиард менен бекитип, 2 миллиард менен ошол бюджетти бекитип иш алып барабыз деп. Бул дагы ошол бюджеттин көбөйүшү, бул шаардын мындай инфраструктуралык проекттерин, жана социалдык объекттерин куруу, оңдоп түздөө, ремонттоолорго дагы көбүрөөк мүмкүнчүлүк берилет да бизге. Ош шаарынын тургундарынын эң көйгөйлүү маселеси болгон таза суу менен үзгүлтүксүз камсыздоо үчүн да тийиштүү иш-аракеттер жүрүүдө. Ага Азия өнүктүрүү банкы тарабынан гранттык негизде 3 миллион АКШ доллары бөлүнгөн. Бул акча каражаттардын эсебинен узундугу 2,4 чакырым болгон, диаметри 1000 мм түзгөн жаңы суу түтүгүн тартуу. Данги участкасындагы суу платинасын реконструкциялоо жумуштары аткарылат. Азыркы убакта курулуш иштерин баштоо боюнча изилдөө жүрүүдө. Ош шаарыбызда ошол суу маселеси абдан курч турганын билдим. Ошол боюнча айта кетсем, ушул суу маселесин келгенден бери ушул иш алып барып атабыз. Жакын арада ушул бир эмки жумада, ушул балким ушу 2 августарга чейин уже ушул суу маселесинин тендерин жарыялаган атабыз. Бул жерде ошол АБР, Азиатский банк развития бар, ошондон грант түрүндө келип аткан акча бар болчу. Ошонун баягы кагаз иштерин бүтүрүп, аягына чыгарып, азыр ушул тендердин алдында турабыз. Күздөн баштап суу маселесин чечүү жумуштары кете баштайт. Мамбетов мэр болуп келген соң Ош шаарындагы коомдук транспорттардын ишмердүүлүгүн санариптештирүү жөнүндө буйрук чыккан. Анын алкагында троллейбустук, автобустук каттамдардын кыймылын жүргүнчүлөр бас сервис мобилдик тиркемеси аркылуу көзөмөлдөө жолго коюлган. Ал эми кичи маршруттук каттамдар үчүн Ош бас атайын мобилдик тиркемеси иштелип чыгып, пилоттук негизде учурда сыноодон өтүү алдында турат. Жакын арада бул кызмат толугу менен ишке киргизилет. Коомдук транспорттун, бул ушул биздин автобус, троллейбустардын жана маршруткалардын ушул кайсы жерде, кайсы убакта, кайсы аялдамага келерин программаны жүктөп, ошол элге да ушуну тартуулайбыз жакын арада. Бул да ошо цифровизациянын алкагында болуп атат. Андан тышкары ошо азыр бизде планыбызда ушул акылдуу шаар деген дагы проектти да жылдырып баштадык. Бул дагы чоң проекттердин бири. Ош шаарында муниципалдык коомдук транспорттарды көбөйтүү максатында Кыргыз-Өзбек фонду аркылуу 50 автобус сатып алуу үчүн жумуш кызуу жүрүүдө. Бул автобустар алынган соң жаңы автобустук каттамдар ачылат. Президенттин колдоосу менен өкмөт тарабынан бизге ушул лизингке биз ушул 50 шаарга автобус алып атабыз.
автобустардагы 30%-ын ошол республикалык бюджеттен мамлекет тарабынан каржылап берилип атат. Калган 70%-ын болсо биз ушул өзүбүз 5 жылга лизингке 4% менен алып атабыз. Акыркы 1 жылда Ош тазалык муниципалдык ишканасынын автогаражы толук оңдоодон өткөрүлүп, 12 атайын техника сатып алынды. Учурда жаңы таштанды полигонун куруу боюнча аракеттер көрүлүүдө. Ошондой эле пилоттук негизде жер алдында таштанды салуучу контейнерлерди орнотуу боюнча эл аралык донорлор менен иштер жүргүзүлүүдө. Кроме того, имеющиеся ресурсы были на... Европейский банк реконструкции и развития бар, ИБРР деп коет. Ушул алардын дагы жардамы менен ушул жакын арада тазалык ишканабыздын толук ремонттон өттү. Ал жерде да ошо биз ачылышын кылганбыз. Ал жерде ошо заманбап условияларын түзүп бердик. Ошол жерде буларга өзүнүн ашканасын жасап бердик. Бул жерде ошо машинелерди дезинфекция кылуу, жууп тазалоо. Андан тышкары ошол биз өзүбүздүн тазалыкта иштеген кызматкерлерибиздин мындай өзүнүн спорт жагына дагы көңүл буруп, ошол жерге футболдук аянтчасын салып бердик. Андан тышкары ошол бизге жакынкы эле арада ошол 12 таштандыларды ташыган унаабыз келди. Эми биз келечекте ошол өзүбүздүн полигонубузду дагы оңдоо иштеринде турабыз. Жаңы полигондун ачылышы болот. Ага да ошо жакынкы араларда тендерлер жарыяланат. Анан ушул эски азыркы турган полигонубузду рекультивациясын ошонун үстүндө иштеп атабыз. Бул жылы Ош шаарында кошумча каржылоо долбоорун күчтөндүрүп, шаардагы көп кабаттуу үйлөрдүн сырткы көрүнүшүн, ички коммуналдык тутумдарын оңдоо, жаңылоо, ички жолдорду оңдоо, ошондой эле ирригациялык тутумдарын жаңылоо сыяктуу жумуштарга өзгөчө көңүл бурулууда. 2021 жылы бул жумуштарга 15 миллион акча бөлүнгөн болсо, быйылкы жылы 25 миллион сом бөлүнгөн. Бул жумуштарды аткарууда кеткен каражаттын 50%-ын мэрия, ал эми 50%-ын жергиликтүү жашоочулар чогултат. Ош шаарын жашылдандыруу багытында Өзбекстандын Андижан шаарынан 10 миңдүк Павлония көчөтү белекке берилип, шаардын бардык муниципалдык аймактык башкармалыктарына отургузулду. Билим берүү тармагында да бир топ алгылыктуу иштер аткарылууда. Мэрдин тапшырмасы менен жеке менчикке өтүп кеткен 44 бала бакчаны муниципалдык менчикке өткөрүү иштери жүргүзүлүп жатат. 2021 жылдын июль айынан 2022 жылдын июль айына чейин 120 орундуу бир бала бакча салынды. 100 жана 78 орундуу 2 бала бакчанын жана 500 орундуу бир мектептин кошумча имараты курулду. Азыркы тапта 10 адырда 100 жана Юго-Востокто 120 орундуу 2 бала бакчанын курулуш иштери жүрүп жатат. Жапалакта Курманжан Датка атындагы мектептин 225 орундуу кошумча имаратынын курулушу башталды. Номер 222-223 кварталдардагы 275 орундуу мектептин курулушу аягына чыгарылып, жаңы окуу жылында эксплуатацияга берилет. Салиева көчөсүндөгү номер 27 партия атындагы мектепке кошумча имарат курула баштады. Бир нече бала бакчаларды киргиздик. Ошол бала бакчаларды салууну азыр ушул бала бакчалар жетишпейт. Андан тышкары ушул дагы ушул 500 миллиондон тышкары 50 миллион республикалык бюджеттен биздин мурдатан бери салынып келаткан республикалык бюджеттин каржылоосу менен биздин мектептерибиз салынып атат. Жакынкы арада дагы бир мектепти ушул сентябрь айына ишке ашырып өткөрүп беребиз деген планыбыз бар. Саламаттык сактоо тармагына көңүл бурууда мурунку жылдарга салыштырмалуу жанданды. Ош шаардык клиникалык ооруканасынын төрөт стационарында энелердин жана жаңы төрөлгөн ымыркайлардын ден соолугуна кам көрүү үчүн жергиликтүү бюджеттин эсебинен 300 миң сом акча каражаты бөлүнүп берилди. Ош шаардык клиникалык ооруканасынын балдар жугуштуу оорулар бөлүмүнүн аймагына автоунаа токтотулуучу жай оңдоп түзөөдөн өткөрүлүп ишке киргизилди. Озгур айылында ФАПтын жаңы имараты курулуп пайдаланууга берилди. Ош шаарында Алмаз Мамбетовдун демилгеси менен жолу социалдык дарыканалар ачылып элге кызмат көрсөтүүдө. Мында 1, 2, 3 топтогу мүмкүнчүлүгү чектелген жарандар, согуш ветерандары, аз камсыз болгон жарандар, ардагерлер деги эле шаардын бардык тургундары арзандатылган дары-дармектерди ала алышат. Алдыда мэрдин тапшырмасы менен мындай дарыканалардын санын көбөйтүү боюнча иштер жүрүүдө.
Ошондой эле мэрдин демилгеси менен бардык муниципалдык аймактык башкармалыктарга социалдык дүкөндөр курулду. Алдыңкы күндөрү дүкөндөрдө арзан баадагы эт жана сүт азыктары сатылып баштайт. Спорт тармагында Ош шаарында бир чоң футбол аянтчасынын курулушу аяктоо алдында турат. Жана 2 кичи футбол аянтчасынын курулушунун долбоору бекитилди. Ага жергиликтүү бюджеттен 3,5 миллион, демөөрчүлөрдөн 9,5 миллион сом акча каражаты бөлүнгөн. Чоң теннистик корттун үстүн жабуу боюнча иш жүргүзүлүүдө. Быйыл биринчи жолу футбол боюнча мэрдин кубогу 2022 эл аралык турнири өтүп, ага коңшулаш Өзбекстандын футболдук клубтары келишти. Ош шаардык борбордук Азиядагы эң күчтүү клубтарды кабыл алуу менен профессионалдык спорттун кадыр-баркын калыптандырууга аракет кылууда. Бардык клубтарга кызыктуу жана динамикалуу оюнду, ал эми күйөрмандар үчүн унутулгус маанай каалайм. Оюндарда күчтүү командабыз жеңсин. Ош шаарынын мэриясы тарабынан 19 май күнү Ош шаарында Кыргыз Республикасынын президентинин инсандын руханий адеп ахлактык өнүгүүсү жана дене тарбиясы жөнүндөгү жарлыгынын алкагында Куттуу эл биринчи улуттук форуму өткөрүлдү. Куттуу эл биринчи улуттук форумун ачык деп жарыялайм. Жүйөлөшкөн кеп жок. Билимдерүү тармагы да өзгөрүү жолунда. Көзқараштар, қарасалықтар, ошонун ичинде руханий балыктар баарынан катышкандагы бир заманбап бир сунуш кылышкандагы күнү жүз аз ошон бар жетишти. Кыргыз элдиги тандалды. Аны менен бирге мэр Мамбетов Боордош өлкөлөрдүн шаарлары менен алакаларды чыңдоо боюнча бир катар кызматтык сапарларга барды. Түркия, Өзбекстан өлкөлөрүнө болгон сапарлардын алкагында тажрыйба арттыруу, ынтымакты чыңдоого басым жасалды. Бир жылдын ичинде башка мамлекеттерге барып тажрыйбада алып келдик. Ошол менин орун басарларым ушул Санкт-Петербург шаарына барып келишти, Ярославль шаарына барып келишти. Бул ушул биздин Боордош шаарларыбыз деп койсок болот. Ошолордон дагы тажрыйба алып, ушу жакын арада өзүм дагы ушул Ташкентке барып келдим. Биздин муниципалдык ишканалардын жетекчилери менен кошо ал жерден да көп нерселерди көрдүк, көп нерселерди үйрөндүк. Ошол көзүбүздүн көргөн, ошактан көргөн нерселерибизди ошол бияка дагы ишке ашырып атабыз. Алмаз Мамбетов Ош шаарына мэр болуп келгенден бери жүзөгө ашырылган негизги жумуштарга токтолдук. Мындан ары кала башчысы суу көйгөйүн чечүү, жол тыгынын жоюу, Ошту туристтер көп келген жайга айлантуу, шаардын көрүнүшүн жакшыртуу, деги эле шаардыктарга жана конокторго ыңгайлуу шаар кылуу багытында иш жүргүзмөкчү. Азиза Пусурманкулова, Амангелди Атазаков, Ош шаары.